Урматтуу апалар, урматтуу эжелер, карындаштар, бүгүн биз сиздерди эртеңки 8 март менен эл аралык майрам менен куттуктаганы келдик. Бүгүнкү өнөр жай азыркы мына Швея тармагы бул азыр биринчи орунда келет. 150 миң жумуш орун, 150 миң адам бул тармакта иштеп келет. Эгерде биз бул тармакка көңүл бурбасак, эгерде мамлекет тарабынан жаңы моделдер жөнүндө же жаңы мындай жогорку адистеги адамдарды келип рекламалар жөнүндө, машинкалар жөнүндө баягы реклама түшүндүрмө берип турбаса, мындай уюштурбаса, ар бир жеке ишкер ага жетише албайт. Биздин аял заттардын мындай социалдык багыттагы маселе. Ушул тармакта ипотека аркылуу үй турак жайды алганга ушундай жардам беришек деген ойлор ушунда өркүндөш керек. Сиздер аркылуу бүгүн бүт Кыргызстандын аял затыбызды куттуктайбыз. Ар дайым ушу аял затыбыздын ден соолугу бекем болуш керек. Анткени ден соолугу бекем бул улуттун ден соолугу. Биз аны терең түшүнүп атабыз да. Биздин апаларыбыз, эжелерибиз, биздин дагы Өндүгү прогресс партиянын дагы аялдардын кеңеши бар. Баягы совет деп коебуз, аялдар совет. Сиздер дагы мына Аселя да өзү сөзүндө да сүйлөп кетет. Биз дагы ушу кеңейтип атабыз. Мына сиздер аркылуу бүт аялдар заттарга биз кайрылабыз. Биздин ушул кеңешибизге кошулгула, телефон аркылуу же соцсет аркылуу кандай кайрылуулар болсо ошонун баардыгын жазып берип тургула. Бизди мындай айткандай бизди иштеткиле деген ойдомун да. Анткени сиздерден бир суроо талаптар болбосо биз эч качан укпайт экенбиз. Ишиңер ийгиликтүү болсун, үйүңүздө ар дайыма аманчылык, тынчтык болсун, ак дасторкондор жакшылыкка жайылсын, биздин балдарыбыз оорубасын эч качан.